Күйөөсүн бычактап өлтүргөн аял сотко чейин 1 айга камакка алынды. 2021-жылдын 9-декабрь күнү саат 19:40 чамасында Кара Суу районунун Шарк айыл аймагынын 57 жаштагы тургуну МАны өз үйүндө аялы 41 жаштагы СЖ ашкана бычагы менен сайып, натыйжада МА алган жараатынан улам ошол эле жерде каза болгон. Аталган маалымат Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө маалыматтардын электрондук журналына катталган. Маалымат боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн жана райондук прокуратуранын жетекчилиги баш болгон ыкчам тергөө тобу окуя болгон жайга барып текшерүү иштери жүргүзүлүп, төмөндөгүлөр аныкталган. 2021-жылдын 9-декабрь күнү болжол менен саат 19:40 чамасында Кара Суу районунун Шарк айыл аймагынан Шарк айылынын тургуну 1980-жылы төрөлгөн СД аял киши жогорудагы даректеги өзү жашаган үйүнүн ичинде өмүрлүк жолдошу 1964-жылы төрөлгөн МА менен бирге спирт ичимдигин ичип олтурушуп, өз ара пикир келишпестиктен улам СД ошол эле жерде үйдүн ичинде турган ашкана бычагын колуна курал катары алып, МАнын денесинин көкүрөк тушуна бир жолу сайып жиберген. Натыйжада МА денесинен алган жараатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 122-беренесинин 1-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголуп, окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, окуянын чоо жайын көргөн билгендер суракка алынып, каза болгон МАнын жансыз денеси соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кылмышка шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, Кара Суу райондук соту тарабынан 1 айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Учурда тергөө иштери уланууда. Кара кечеде чыр чыгып ок атылган айтылууда. Кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр-чыкта. Буга байланыштуу видео интернетке тарап, анда айрым айдоочулар жараат алган айтылат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы муну азаттыкка ырастады. Бирок себеби жана жабыркагандар тууралуу маалымат бериле элек. Мекеменин маалымат катчысы Жейде Зоотбекова абал жөнгө салынып, жумуш уланып жатканын билдирди. Кара кечеде кезек күтүү маалында айдоочулар менен Альфанын кызматкерлеринин ортосунда түшүнбөстүктөр болгон экен. Абал жөнгө салынды. Учурда бардыгы штаттык режимде иштеп жатышат, деди ал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жергиликтүү милициядан маалымат алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Кара кече кенинде 1 апталык тыныгуудан кийин 20-декабрда көмүр казуу иши жанданган. Кыргыз көмүр тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15-декабрдан баштап көмүр казуу токтотулганын маалымдаган болчу. Азаттык.